Москвадагы мекендеш сизге Москвадан Казакстанга кирди чыкты кызматын көрсөткөн айдоочулук тажрыйбасы жогору Шамил мырзаны сунуштайбыз. Бес пересетка бес посредниксиз өзү алып барып келет. Күн сайын метро проспект Мирадан жолго чыгабыз. Унаабыз таза тыккан, ыңгайлуу. Жолго чыгардан мурда кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип беребиз. Анан да жолдо жаралган көйгөйлөргө жардам колун сунабыз. Шамил мырза менен байланышуу үчүн экрандагы номерлерге кайрылыңыз. Президент Садыр Жапаров бүгүн 26 мартта Кыргыз Республикасынын абадан коргонуу бөлүктөрүнө пландан тышкары барып, алардын абалы менен таанышты. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Анын айтымына караганда, ошондой эле мамлекет башчысы аскер кызматкерлеринин кызмат өтөө шарттарын карап чыкты. 1961 жылдан бери бул жердеги имараттар менен курулуштар капиталды коңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Президент Жапаров казармаларды жана офицерлер үй бүлөсү менен жашаган турак жайларды куруу жана капиталдык реконструкциялоо иштерин 3 айдын ичинде бүткөрүү тапшырмасын берди. Ошондой эле аскер кызматкерлеринин кызмат өтөөсүнүн башка шарттарын да жакшыртуу тапшырылды, деди Султанбаев. Булак кабар кежи. Кыргызстан төлөй турган карыздын суммасы көбөйө баштады. Статистика. Үстүздөгү жылдын январь-февраль айында Кыргызстан мамлекеттик карызды тейлөөгө 4 миллиард 129,2 миллион сом жумшады. Бул тууралуу Финансы министрлиги билдирди. Аталган каражаттын 2,5 миллиард сому сырткы карызды, 1,6 миллиарды ички бересени төлөөгө сарпталган. Былтыркы жылдын алгачкы 2 айында мындай багытка 3,5 миллиард сом которулган болчу. Жалпысынан быйыл мамлекеттик карыздан кутулуу үчүн 48 миллиард 625,4 миллион сом бөлүү пландалууда. Финансы министрлигинин сайтындагы ачык маалыматтарга ылайык, бул 2005 жылдан берки рекорддук сумма. Салыштыруу үчүн айтсак, 2022 жылы карызды төлөөгө 33,6 миллиард сом коротулган эле. 2023 жылдын январь айындагы статистика боюнча Кыргызстандын мамлекеттик карызынын көлөмү 5 миллиард 631 миллион долларга жетти. Анын ичинен 4,5 миллиарды чет өлкөлүк донорлордон алынган акча. Булак Спутник эжи. Путин: Россия Беларуска тактикалык ядерлик курал жайгаштырат. Москва менен Минск Беларустун аймагына тактикалык ядерлик куралды жайгаштырууну макулдашты. Бул тууралуу Владимир Путин Россия 24 телеканалына берген маегинде билдиргенин РИА Новости жазды. 3 апрелден тарта биз экипаждарды машыктыра баштайбыз. Ал эми 1 июлда Беларустун аймагында тактикалык ядерлик куралдарды сактоочу атайын жайдын курулушун бүтүрөбүз, деди Орус президенти. Анын айтымында мындай кадамга Улуу Британиянын Украинага азайып калган ураны бар ок дарыларды жеткирүү тууралуу билдирүүсү себеп болгон. Ошол эле маалда Путин белгилегендей, Беларусь көптөн бери Орусиянын ядерлик куралын өз аймагында жайгаштырууну суранып келген. Ал кошумчалагандай, Москва Кошмо Штаттары ондогон жылдар алектенип келген нерсени жасап жатат. Булак Назар Ньюс кежи. Путин: Россия Кытай менен аскердик союз түзбөйт. РФ лидери Владимир Путин Россия Кытай менен аскердик союз түзбөстүгүн жана кооптуулук эч кайсы мамлекетке жаралбагандыгын айтканын РИА Новости жазды. Бул чындыкка кошпогон нерсе, себеби биз Кытай менен эч кандай аскердик союз түзгөн жокпуз, деген ал Россия 24 каналында Павел Зарубинге маек берип жаткан учурда узатылган соолго. Анда Россия Кытай менен биргеликте батышка кооптуулук жараткан багытта иштейт деген маанайда кеп болуп жатканы боюнча суроо берилген. Россия лидери батыш фашисттик Германия жана милитаристтик Япония курган жаңы багытты түптөй баштаганын белгилеген. Булак Спутник эжи. Индонезиядагы Левотоло жанар тоосу атылып, күлү 1 чакырымга чейин көтөрүлдү. Индонезияда Левотоло жанар тоосу 1 километр бийиктиктеги түтүн жана күл колоннасын ыргытып, жергиликтүү бийлик кратердин айланасына бөгөт коюу зонасын киргизгенин РИА Новости жергиликтүү маалымат каражаттарына таянуу менен билдирди. Тоодон 1 чакырым бийиктикке жеткен жанар тоо күлү атылды. Ал ошондой эле кратерден түштүк чыгышты көздөй 500 метрге чейин кызыл ысык лаваны чачып жиберди, деп билдирди Индонезиянын табигый кырсыктарды башкаруу башкармалыгы.
Окуянын кесепетинен жабыркагандар жана кыйроолор тууралуу маалымат жок. Бирок бийликтер Чыгыш Нуса Тенгара провинциясындагы жанартоонун кратеринин айланасына 2 чакырымдык чектөө зонасын түзүштү. Жакын жерде жашаган адамдарга дем алуу көйгөйлөрүн болтурбоо үчүн медициналык бет кап кийүү сунушталды. Левотолу жанар тоосу Индонезиянын Ломблен Лембата аралында өлкөнүн түштүк бөлүгүндө жайгашкан. Ал акыркы жолу 2020 жылдын ноябрь айында атылган. Булак Назар Ньюс кежи.